Эми негизги көрсөткүчтөрдүн бири, ички көрсөткүчтөрдүн бири бул актив экен. Актив бул чөнтөгүңүзгө акча, пайда алып келчү буюмдар. Мына сиздин чөнтөгүңүзгө акча алып келип берет. Пассив чөнтөгүңүздөн акча, тескерисинче пайда алып кетип турат экен. Чыгаша тынбай жасатып турчу буюмдар экен. Же сиздин кыймыл аракеттериңиз. Мына актив бул пайда алып келет экен. Ал эми пассив бул чыгаш алып келет экен. Активдерди көбөйтсөк биз байый баштайт экенбиз. Ал эми пассивдерди көбөйтсөк биз же акчабызды жок кылып алабыз тапканыбызды, же орто жашоодон көтөрүлө албайт экенбиз. Же болбосо тапканыбызды жок кылып кедейлик жолуна түшүп калат экенбиз. Автоунаа бул эмне? Активби же пассивби? Автоунаа сиздин эмнеге максатта алганыңызга жараша бул актив же пассив болуп бере алат экен. Автоунаа бул дайым чыгаша, туурабы? Аны биз дайым май коюп турушубуз керек, бензин коюп турушубуз керек. Аны биз тетиктерин жаңылап, тынбай оңдоп, аны каратып турушубуз керек. Мунун баары чыгаша. Бирок сиз эгерде ошол автоунааны сиз такси катары иштеп, же ошол машина жардам менен товар ташып иштеп отуруп сиз акча табуу үчүн алсаңыз, анда бул актив болот экен. Ал эми сиз ал автоунааны өзүңүздүн жеке иштериңизди бүтүрүш үчүн, эч кандай ишке тиешеси жок иштерди бүтүрүп жүрсөңүз, анда бул пассив болот экен. Квартира актив же пассив, же чыгаш алып келчү буюм, же пайда алып келчү буюм. Негизинен квартира бул дайым чыгаш алып келет, анткени аны 2-3 жыл сайын ремонт кылыш керек, ага салык төлөш керек, анын коммуналдык кызматтарын төлөп туруш керек, жана анын ичин тынбай толтуруп жаңылап туруш керек экен. Эгерде биз ал батирди же квартираны алып ижарага берсек, суткасына же айына ижарага берсек, бул бизге активге айланат экен. Ал эми биз аны ижарага бербей өзүбүз жашачу болсок, же жөн гана турса, же туугандар жашаса, анда бул пассив болуп кала берет экен. Уюлдук телефон, планшет, ноутбук, ошол көптөгөн буюмдар бизге же актив, же пассив болуп бере алат экен. Мына эгерде биз ошол буюмдарды биз иш үчүн алсак, сүрөткө тартып, мисалы үчүн товардын сүрөткө тартып, же кызматыбызды сүрөткө тартып интернетке киргизчү болсок, анда бул актив экен. Ал эми биз ошонун жардамы менен тамаша көрүп, көптөгөн YouTube'тан ар кандай кызык, эч кандай жумушка тиешеси жок, оюн зоок, көңүл ачуу үчүн видеолорду көрүп турсак, анда бул же оюндарды ойноп турсак, бул пассив экен. Ал эми биз ошонун жардамы менен интернет аркылуу мына фабрикте айталы, группа түзүп иштеп отуруп, жакшы айлыктарга чыгуу үчүн алган болсок, анда бул актив экен. Телевизор, PlayStation бул дагы же актив, же пассив болуп берет экен. Эгерде биз телевизор, PlayStation менен биз көңүл ачсак, аны жөн гана көрсөк, эс алуу үчүн алсак, анда бул пассив экен. Ал эми биз анын жардамы менен аны биз ижарага берип, же адамдарды акчага ойнотуп ал жерде акча тапсак, анда бул актив десек болот экен. Мына мен жакында ошондой актив алдым. Мына биз компьютер клуб жана игровой PlayStation клуб ачтык. Мына биз үчүн бул актив десек болот экен. Мен ада ойногон убактым жок, ада ойнобойм дагы. Ойносом бир айда бир жолу ойноп коюшум мүмкүн. Көбүнчө ал жерде башка адамдар келип ойноп бизге акча алып келип берип турушат экен. Бул актив. Эми фитнес клубтарга баруу, суук салондорго баруу, ар кандай кружокторго баруу, ага тынбай акча кетирип туруу, бул эмне? Бул пассив, Бирок сиз ошол клубтарга барып, ошонун жардамы менен сиз ошол адамдарды мисалы үчүн туура тамактанууга үйрөтүп, ар кандай фитнес көнүгүүлөргө үйрөтүп, ошонун жардамы менен биз тренингтерди өтүп отуруп акча тапсаңыз, анда бул актив болуп берет. Бирок сиз жөн гана өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн барсаңыз, анда бул пассив. Барбаңыз деген жокмун. Биз болгону акчага болгон мамилени түшүнүп алууга аракет кылабыз, жана биздин акчабыз азайып атабы же көбөйүп атабы. Ошону түшүнүп туруу үчүн гана сизге мисалдар келтирип беребиз. Той, туулган күндөргө, ар кандай маареке, ар кандай оюнзок маарекелерге барып туруу, бул эмне? Биз ал жерге акча кетиребиз, чыгаша кетиребиз. Демек мунун баары биз үчүн пассив экен. Бул маарекелерге да биз барбагыла дебейбиз. Барганда биз аны дайым эске алышыбыз керек экен. Бизде актив көппү же пассив көппү? Ошону түшүнүү үчүн гана биз бул нерсеге көңүл бурушубуз керек экен. Концерттерге, кинолорго барып эс алуу. Мунун баары дагы деле пассив экен. Эгерде биздин жашообузда ушул нерселерге акчабыз бар болсо, бирок активдерге акчабыз жана убактыбыз жок болсо, анда биз эч качан байыбайт экенбиз. Мына Фабрик компаниясында иштеп аткан болсоңуз, сиз бизнес жасап аткан болсоңуз, Фабрик компаниясында ар кандай чоң маарекелер болуп турат жана чоң конференциялар болуп турат. Ушул маарекелерге акча салым киргизип, мисалы үчүн Ысык көлдө жайында дайым бизнес конференция болот. Ошол жерге катышып, сиз акчаңыз аябастан айталы $100 $200 акчаңыз аябастан барып катышып келдиңиз. Андан ордон сиз концерттерге барбадыңыз, көптөгөн туулган күндөргө, тойлорго барбадыңыз дейли. Андан ордон сиз ушуга бардыңыз дейли. Бул сизде эртең келечекте ошол жерде сизге окшоп жаңы эле баштап айталы 1 жылда, 2 жылда, 3 жылда өскөндөрдүн тагдырларын көргөндө сизде ички умтулуу пайда болот экен, сизде кызыгуу пайда болот экен. Жана сиз ушул бизнести тезирээк курууга сизге мүмкүнчүлүк жана түрткү берет экен. Бул сиз үчүн актив болуп бере алат экен. Эгерде сиз чындап көңүлүңүздү коюп, ошол маарекеге катышсаңыз жана толугу менен ошол маарекеде үйрөнүүгө аракет кылсаңыз жана түрткү, мотивация алууга аракет кылсаңыз. Анан ошол эле учурда мына профессия боюнча, бизнес боюнча, соода тармагы боюнча китептерди окуп туруу.
Эгерде сиз кандайдыр бир кесип нээси болсоңуз, анда мисалы үчүн айталы, сулуулук тармагында иштесеңиз, чач мастер болсоңуз, стилист болсоңуз же визажист болсоңуз, анда сиз ошол кесибиңиз боюнча китептерди алып туруу, ар кандай курстарга катышып туруу, ар кандай видео курстарды көрүп туруу. Мунун баары сиз үчүн актив болуп бере алат экен. Эгерде сиз фабрикте иштесеңиз, бул соода тармагын боюнча китептерди окуп туруу, ошол эле учурда сиз стилист, парикмахер болсоңуз да, визажист болсоңуз да, соода тармагында китептерди окуп туруңуз. Бул сиздин клиенттер менен, кардарлар менен мамиле түзүүгө жол көрсөтүп бере алат экен жана алар менен мамиле кармап, аларды жардам менен дагы жаңы клиенттерге чыгууду сизди үйрөтөт экен. Жана ошолор менен сүйлөшүп отуруп, өзүңүздүн башка кызматтарыңызды сатууга сизге түрткү берип, жол көрсөтүп берип турат экен. Бул сизде дагы деле акча көп табууга жардам берүүчү куралдар десек болот. Булар активдер экен. Бизнес школа, мына ушул китепти окусаңыз, сиз өз бизнесиңизди ачууда эмне өтө маанилүү, эмне маанисиз бүт түшүнүп калат экенсиз. Кайсы адамдардын колунан бизнес келет, кайсы адамдардын колунан бизнес келбейт. Демек сиз акчаңызды жоготуп албай туруп, бизнес боюнча сабак алып койдум десеңиз болот экен. Бул дагы активдердин бири болуп калат экен. Мен эмнегедир таң калам, көпчүлүк адамдар жакшы жашагысы келет, бай жашагысы келет, бирок өз убактысын жана өз акчасын, ушул пассивдерге акчасын, өз убактысын аяшпайт. Бирок активдерге дайым акчам жок дейт, убактым жок дейт, мүмкүнчүлүгүм жок дейт. Бирок той боло турган болсо, чоң маареке боло турган болсо, кандай бир айталы Бишкекте досунун же тууганын, ошол жерге акча табып, самолетко билет алып, же жол кереге акча кетиришип, кымбат көйнөктөрдү жасашып, жана салондорго барып жасанып отуруп, ошол жерге барып катышып беришет. Анан эртең байыбадым, акчам көбөйбөдү жана башка дешет. Эмнеге көпчүлүк адамдар жасаган иши бир, күткөн натыйжасы башка. Бул дагы деле ошол өзүнүн байлык ой жүгүртүүсү жок экендигин бизге көрсөтүп жатышат. Эми убакытты да туура пайдалана билүү, бул же актив же пассив болот экен. Эгерде сиз ийгилик жолунда мен убакыт жетпей атса деген видеомду сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз, бул сизге ошол ийгиликке жетүүгө жардам берет экен. Жана ошол акча, убакытты актив же пассив кылып айландырууга сизге сонун түрткү жана подсказка жана жол көрсөтүп берет экен. Андыктан бул видеомду YouTube'дан убакыт жетпей атса деп же ийгилик жолунда убакыт жетпей атса Батырханов же Мирлан деп жазсаңыз чыгат. Ошону көрүп чыгыңыз сөзсүз түрдө. Эми убакыт дагы же актив же пассив болуп бере алат экен. Убакытты да биз же актив же пассив кылсак болот экен. Мына биз көрүп кеттик, профессия боюнча, бизнес боюнча китеп, видеолорду, ар кандай курстарга катышып туруу, тренингтерге катышып туруу, бул конкурстарга катышып туруу, бул мунун баары актив экен. Анткени биздин профессионалдуулугубуз өскөн сайын биз көбүрөөк акча таба баштайт экенбиз. Анан мына компания уюштурган ар кандай маарекелер, тренингтер, чоң конференциялар, бул сиздин ушул бизнеске болгон ишенимиңизди, ушул бизнесте көптөгөн адамдар өсүп атканын көрүп, сиз ишеним пайда болот экен сизде. Жана ошондой эле сизде умтулуу пайда болот экен. Умтулуу пайда болгондо сиз ошол адамдарды көрүп, сиз да жеткиңиз келет. Жеткиңиз келгенде сиз умтулуп отуруп, ошого жетесиз. Жеткениңизде сиз көп акча таба аткан болот экенсиз жана чоң актив куруп койгон болот экенсиз, чоң бизнес. Актив куруп койгонуңузда бул бизнес сизге тынбай, сизди багып, сизге улам-улам акча алып келип турат экен. Бул актив десек болот экен. Эмнегедир көпчүлүк адамдар ушуларды жасоого убакыт табышпайт. Бул актив. Бирок мына могул пассивдерге убакыт дайым табылат. Туулган күндөргө, концерттерге, кинолорго булардын убактысы бар. Мен фабрикте жаңы иштей баштаганда эсимде Жалал атта бир лидерим бар эле. Ошол эже жаңы таанышканыбызда айлыгы өтө аз болчу. Анан мен ушул бизнес мүмкүнчүлүктү сунуш кылып, видеолорду таштап, китептерди таштап, мына компания жөнүндө көрүп окуңуз, продукция жөнүндө көрүп окуңуз, журналдар деп таштасам эч окубайт эле да. Адам неге окубай атасыз десе, мен убактым болбой атат дейт эле. Эмнеден бошобой атасыз? Буга чейин сүйлөшкөндө дайым угуп турчу элем. Тойго кетип калдым, туулган күн болуп калды, маареке болуп калды, ушундай болуп калды, ошо бошобой калдым деген сөздөрүн дайым угуп турчумун. Анан бир күнү айттым, сиздин ушуларга убактыңыз дайым болот да, чайкана, аш-баштарга. Бирок неге сиз өзүңүздүн бизнесиңизди өстүрүш үчүн, мына эсиңизде мен сиз менен сүйлөшкөн элек, сиз 10 эсе көп акча тапсаңыз болот, 30 миң, 40 миң, 50 миң тапсаңыз болот дейт элем. Бирок ошого табыш үчүн сизде убакыт жок. Ошого табыш үчүн, ушул бизнести түшүнүп алып үчүн, ошол жашооңузду өзгөртүш үчүн, жакшы акча табыш үчүн сиз азыр менет кылып иштешиңиз керек. Ошого убакыт табыш үчүн сизде шылтоо көп дейм. Ал эми той, туулган күндөр үчүн сизде шылтоо жок. Сиз чындап эле каалайсызбы же каалабайсызбы? Мен ошону түшүнбөй атам деп сурагам да. Деп анан эгерде сиз ошого убакыт табам десеңиз, мен сиз менен иштешейин. Болбосо мен бул жакка келбей элем, мен өзүмдүн шаарымда иштесем, мен оңой иштейм, көп чыгаша кетирбейм, бирок акча жакшы түшөт бияка караганда. Бирок мен муну келечек үчүн жасап атам. Келечекте сиз менен биз көп акча табайлы деп мен чоң оборотко чыгыш үчүн жасап атам. Болбосо мен Ошко барып өзүмдүн шаарыма барып иштей берейин дегени ал адам ойлонуп көрүп, чындап эле өзүнүн ушул сурооду жакшылап коюп, өзүнүн ишке болгон мамилесин, өзүнүн убакытка болгон мамилесин өзгөрттү. Өзүнүн актив пассивдерге болгон мамилесин өзгөртүп, акырындык менен 2-3 айда 30 миң айлыкка чыкты.
Анан иштеп отуруп 50 000 айлыкка да чыкты. Бул эми канча жыл мурун? 5-6 жыл мурун. Азыркы күндө ал адам 100 000 тапса да болот эле. Мына көрдүңүз, актив же пассив канчалык чоң ролду ойнойт экен. Убакыт дагы актив же пассив болуп бере алат экен, акчабыз дагы. Эгерде биз акчабыз жана убактыбызды туура жакка киргизсек, ал бизди байытат экен, ал биздин турмушубузду оңдойт экен. Ал эми биз пайдасы жок жактарга киргизсек, убактыбызды жана акчабызды, бул бизди же мурунку жашообузда калтырып коет, же болбосо андан да жаман кедейлик алып келет экен.